Саламатсыздар, урматтуу биздин кадрлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз Кыргызстанда 7 жылдан бери энергия эффективдүү бат курулган жылуу канадалык СИП технологиясы менен үйлөрдү куруп келебиз. Бүгүнкү күнү болсо биз силерге Нарын областынын Нарын районунун Каракужур деген мындайча айтканда өрөөнүнө салып берген объектибизди көрсөтөлү дедик. Өзүңүздөр видеодон көрүп турсаңыздар болот. Бул жерде артында меники кадимки эле Нарында көп учурда колдонуп жүргөн көң турат. Анан бул үйдү болсо бизге Жолдубай байке буйрутма берип атайын үй курдурткан. Жолдубай байке айтат: "Мен көң ушуну даярдап, убактымды коротуп, андан тышкары жыл сайын кышкы учурда 7 тоннага чейин көмүр жаккандан тажадым. Ошол себептен сен мага заманбап бүт условиясы бар үй куруп бер деди эле. Биз ошол үйдү куруп бергенбиз. Эгерде биз менен болсоңуздар, биз азыр ошол жөнүндө көрсөтүп беребиз. Түш көрдüm апан жанымда, ысыкнан зунады менин колума, ойгонсом түшүм сыздады жүрүк, бат эле өттү бактылуу мүнөт. Бул үйгө фундаменттен баштап толугу менен өзүбүз куюп бергенбиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, атайын фундаменти бийик куюлган, жана ошол фундаменттин үстүнө дубал кеткен дагы. Дубалдын сыртынан болсо Технониколь компаниясынын Хауберг деген фасадный плиткасы чапталып үйдү кооздолгон болчу. Бул плиткага болсо компания өзү 20 жыл гарантия берет, өңү өчүп калбайт, түшүп калбайт дегенине. Андан тышкары болсо терезелер болсо ак өңдөгү пластиктан алган, турецкий пластиктер 5 камералуу. Андан кийин болсо өзүңүздөр көргөндөй бул жерде аябай чоң лестница турат. И ошол лестница менен биз үйгө көтөрүлсөк болот. Биз үйдүн крыльцосуна көтөрүлгөндө бул жерде өзүңүздөр көргөндөй брондолгон темир эшик турат. Биз эшикти ачып туруп, Кудай буйрса, бисмилла деп туруп үйдүн ичине киребиз. Үйдүн ичине кирсек, үйдүн ичинде баарыбызга белгилүү болгондой эле тамбур турат. Бул жерге шкаф болот. Ошол шкафка бут кийим, жанагы сырт кийимдер чечилип калып калат. Бүт эле үйлөрүбүздө ушундай болуп кире бериште дайыма биздики электрошит турат. Электрошит болсо өзүңүздөр көргөндөй жасалган, ар бир точкага өзүнчө точка автомат коюлган, жана бир нерсе болсо өчүп калат. Жана милдеттүү түрдө ар бир үйүбүздү биз ушундай атайын 100% күйбөгөн гипсокартон материал менен чаптап кетебиз. Бирок бул гипсокартонду кардарыбыз өзү чаптап жатат. Биз ушул деңгээлге чейин жеткизип бергенбиз. Жүрүңүздөр биз менен. Бул проектибиздин размерин айтып кетсек, 10,5 10 болгон размердеги ченемдеги үй курулган болчу. Планы боюнча киргенде эле кадимки эле жанагы Европада, Америкада жана башка өнүккөн мамлекеттердегидей сыяктуу эле кенен холл турат. Ошол эле холл коридордун милдетин аткара берет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ушул жерге дивандар коюлат. Холлдон болсо бизде чоң, аябай кенен болгон панорамдуу терезе турат. И ошол панорамдуу терезеден Кыргыздын тоолоруна сонун бир көктүү, мындайча айтканда, көрк ачылат да. Анан бул жерге көрсөңүздөр болот, биз уже телевизорго атайын точкаларын дайындап кеткенбиз. Ушул жерге бекитилет телевизорлор, гипсокартондор чапталган. Мунун үстүнөн шпаклевка тартылат дагы, шпаклевканын үстүнөн анан обои же болбосо покраска кете берет. Мына бул жерден да бир баса белгилеп кетчү нерсе, видеодон көрсөңүздөр болот. Бизде деген көп учурда кардарлар суалашат, силер полду эмне менен жылуулайсыңар депчи. Биз полду болсо мондай болгон пенополистиролдун гранулу менен бетонду аралаштырып туруп, атайын ошол бириккен пенополистирол бетон менен куюп кетебиз. Пористый шоколадтай сыяктуу болуп калат. Ушул материал сиздин жылуулукту сактоочу, гидроизоляцияны сактоочу материал болуп эсептелет. Эми биз сиздерге уктоочу бөлмөлөрүн көрсөтүп берели. Бул үйдүн уктоочу бөлмө тосуп алып жатат. Мынакей бул жерден да тоого мындайча айтканда сонун көрк ачылат экен. Гипсокартон менен Адлет байкебиз өзүн уже чаптап, дайындап коюп туруп, биз болсо вентиляциясын жасап, потолокту, чатырды жылуулап, чатырын жаап, тапшырып бергенбиз. Анан бул жерге өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кудай буйрса, ички эшиктерин дагы кардарыбыз бияка алып келип, даяр кылып койгон экен. Кудай буйрса, жакын арада ошону бүтүрүп үйгө киребиз деп пландап турушат. Каракужур деген мындайча айтканда жайлоодой болгон өрөөндө турсак дагы
Биз үйдүн ичинде ушундай кылып туруп, замандап кылып туруп, санузелга атайын место дайындап кеткенбиз. Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй жашыл өңдөгү нымга туруктуу гипсокартон чапталган, сууларды сантехникасы өткөзүлгөн. Кудай буюрса үй бүткөндөн кийин бул санузелду толук кандуу колдонуп, кардарыбыз мындайча айтканда замандын талабына жараша жашаганга мүмкүнчүлүк алат. Баарыбыз тең кыргыз болгондон кийин, бул кыргыздын үйү болгондон кийин, кыргыз билесиңер меймандос. Ошол себептен дайыма конок күтөт, конок тосот. Эң негизги бөлмөлөрдүн бири бул конок тосуучу бөлмө болот. Бул жерге кардарыбыз өзүнүн досторун, жора жолдошторун тосуп, мындайча айтканда конок тосконго мүмкүнчүлүк алат. Эми бардык үйдө кандай гана конок болбосун, ошол конокту коноктундай тосуп, жайлап, ошолордун тамак ашын уюштуруп, кызматын өтөгөн кухня деген ашкана болуш керек. Биз эми ушул Каракужурдун Каракужурда салынган үйдүн ашканасына кирсек, ашканасында болсо моундай болгон кенен ашкана. Дагы бир жолу баса белгилейм, биз электромонтажды жасап кеткенбиз. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Металлический пластина турат, пластинанын үстүнө медно-монолитный кабель турат. Мынакей точкалары атайын дайындалган. Гипсокартонду болсо кардарыбыз өзү чаптап кетип бара жатат. Мынакей көрдүңүздөр да медный монолитный кабелдер пластинанын үстүнө, анан пластинанын үстүнөн андан кийин анан электрокабель кеткен. Азыр эми бул үйдө деген 2 уктоочу бөлмө бар. Жана ошондой эле чоң зал, кухня, ашканасы, жана ошондой эле холл бар. Биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай бир эмес 2 чоң терезе турат дагы. Ушул жерден үйдүн ата-энеси Жолдубай байкебиз эшикти да караганга жана тоону да караганга жакшы бир мүмкүнчүлүк алат. Ала тоо асман тирип карап турат, экелдин өлөрүнөн алып кулат. Токтогул курман казаталардын жолунда жүрсөк экен өнөр улап. Азыркы жашоодо ар бир адам өзүнүн жашоосуна мындай ыңгайлуу шарттарды пайда кылып, жаратып жашаганга аракет кылат. Эгерде сиз дагы курулуш менен башыңызды оорутпай, базар кыдырбай, курулуучуларды таап, алар менен наркы берекени такташа албай, улам тамак уюштуруп, курулуш материалдарын уюштуруп, анан аягында салынган үйгө нааразы болуп калбаш үчүн туура уюштуруш керек. Туура уюштуруш үчүн сиз ошол иш менен дайыма алектенип жүргөн, мындайча айтканда специалисттерге кайрылганыңыз эң туура жолу болот. Биз бул үйдү болсо 3 айдын ичинде тапшырып бере алабыз сизге. Сиз аны шаардын ичинде саласызбы, айылдын ичинде саласызбы, же болбосо азыркы биз силерге көрсөтүп аткан Жолдубай байкедей болуп, бир тоонун үстүндөгү эч бир мындайча айтканда айыл эмес, шаар эмес жерге салып алам десеңиз дагы толугу менен баарын тең өзүбүз уюштуруп, сизге 3 айдын ичинде үйүңүздү тапшырып бере алабыз. Ошол себептен ар бир кыргыз татыктуу үйдө бактылуу жашашына чын жүрөктөн тилектешпиз. Seni sevip